Andalustун мурасын сактап калган инсан. Абу Юсуф Якуб Аль-Мансур Аль-Марини Магриб жана Андалустун жашоочуларынан турган бириккен ислам аскери Абу Юсуф Якубтун башкаруусу менен Аль-Маваридтердин доорундагы Заллакке жана Абу Юсуф Якуб Аль-Мансур Аль-Муваххиддин доорундагы Аль-Аркос согуштарын эстеткен бул согушта чечкиндүү жеңишке жетишишкен. İslam tarihçisi Doktor Ali As-Sallabi Keremet Kooz Andalustun эң чокусунда жайгашкан Аль-Касаба деп атап коюшкан чептин терезесинен Малага шаарына көз салганымда өзүмө өзүм төмөнкү суроону узаткан элем. Табигый тосмолор менен курчалган бул шаар мусулмандардын колунан кантип чыгып кетти? Малага Кастилиялыктар тартып алган Андалустун эң акыркы шаары болгон. Анын 3 тарабын заң кайган тоолор курчаса, 4-чү тарабын жер ортолук деңизи тосуп турган шаар. Бирок мен Андалустун акыркы падышаларынын тарыхын көңүл коюп окуп чыкканымда, жогорудагы суроом төмөндөгүдөй өзгөрдү. Андалустагы мусулмандардын башкаруусу мынчалык узак убакытка кантип кармалып турган? Биз сөз кыла турган баатырыбыз Андалустун кулоосунан бир канча жыл мурда төрөлгөн. Мен анын өмүр таржымалын окуп чыкканымда, ал шек күмөнсүз Андалустагы мусулмандардын акыркы чебинин кулоосу 200 жылдай кармалып тургандыгын негизги себеби болгонун түшүндүм. Гранаданын кулоосунан 200 жыл мурда Андалустагы мусулмандар алсырап, алардын дүйнөгө болгон кызыгуулары өтө күчөп кеткен эле. Ошол учурда Кастилия католик падышалыгы Андалустун шаарларын басып алуу үчүн түндүк тарабынан акырын аракетин көрө баштайт. Ошентип алар Европадагы христиан падышаларынын ыктыярдуу жардамчыларынын жардамы менен чечкиндүү согушка киришишет. Жыйынтыгында Андалус ислам шаарлары биринин артынан бири кулап, Кастилдиктердин колуна өтө берет. Католик падышалары Андалустун шаарларын басып алуу менен бирге мусулмандарды жок кылуу үчүн массалык түрдө кыргын салууну да баштайт. Соңунда мусулмандардын колунда Гранада менен Севилья гана калат. Мусулман эмирлери өз ара тартышып жаткан учурда Кастилия падышасы Фердинанд 3 Севильяны да басып алат. Мусулмандардын бул шаарды крестүүлөргө алдырып койгону кырсык эмес. Гранаданын эмири Мухаммад Аль-Факих бул шаарды басып алууда крестүүлөргө жардам бергендиги үчүн чыныгы кырсык болуп эсептелет. Гранаданын эмири Мухаммад Аль-Факих бул шаарды басып алууда крестүүлөргө жардам бергендиги чыныгы кырсык болуп эсептелет. Жыйынтыгында Севилья крестүүлөрдүн колуна өтүп, шаардын 500 000 жакын мусулман калкы ал жерди таштап